Зылзыланын видеосун көрсөңүз этажда жашагыңыз келбей калат. Сиз ойлооңуз бүгүн Кыргызстанда эле жер титирет деп дүйнө жүзүнүн көптөгөн жерлеринде жер титирөө катталган. Эң күчтүү жер титирөөнүн очогу Мьянмада катталган. Анда этаждардын кадимкидей кыймылдап жатканын көрүүгө болот. Мьянмада тарыхый этаж кулаган. Bir суткада Кыргызстан боюнча 3 рет жер титирөө катталган. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. 28 март дүйнөнүн бир нече жеринде жер титирөө болуп, эң күчтүүсү Мьянмада катталды. 7,7. Бүгүн 28 мартта Мьянмада акыркы жылдардагы эң катуу жер титирөө катталды. Борбордук аймакта болгон бул зилзала өлкөгө чоң зыян алып келип, бир нече ирет кайталады. Айрыкча Мандалай шаарына жакын жерлерде кыйроолор катталды. Зилзаладан улам тарыхый храмдар урап, жүздөгөн адамдар жабыркаганы кабарланууда. 2025 жылдын 28 мартындагы жер титирөөлөрдүн тизмеси Бишкек убактысы боюнча Мьянма 15,50 магнитудасы 7,7 болгон күчтүү жер титирөө Мандалай шаарына жакын аймакта катталды. 16,2 экинчи толкун магнитудасы 6,4 болду. Силкүнүүлөр Таиландда, Кытайда, Вьетнамда жана Индияда да сезилди. Бангкокту асман тиреген имараттар катуу чайкалып, 30 кабаттуу курулуп жаткан имарат урап түштү. Завалдын алдында 43 жумушчу калды. Таиланд 16:00 кийин Мьянмадагы жер титирөөнүн кесепетинен Бангкокто коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Аэропорттор метро убактылуу ишин токтотту. Казакстан 4,42 Кыргызстандын чек арасына жакын Мерик айылына жакын жерде магнитудасы 5,7 болгон жер титирөө катталды. Алдын ала маалыматтар боюнча толкундар Бишкекке чейин жетти. Кыргызстан 6,17 Жалал-Абад облустунун Алабука районунда магнитудасы 4,7 болгон жер титирөө катталды. 16,56 Бишкекте күчү 4,9 болгон силкинүү сезилди. Бул сутка ичинде экинчи рет катталган жер титирөө болду. Булак Биякежи. Бир сутка ичинде Кыргызстанда 3 ирет жер титиреп, акыркысынын магнитудасы 5,3 жеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кечке маал болгон силкүнөө Таластын Көпүрө базар айылында 6 балл, Көпүрө базар айылынан 18 чакырым түндүктө, 135 чакырым түштүк батышка чейин, Бишкекте болжол менен 4 балл болуп сезилген. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Путин Украинага эл аралык башкаруу киргизүүнү сунуштады. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинада шайлоо өткөрүп, маанилүү макулдашууларды түзүү үчүн убактылуу эл аралык башкаруу орнотуу мүмкүнчүлүгүн сунуштады. Анын айтымында мындай башкаруунун узак мөөнөттөгү максаты согушту токтотуу. Бул тууралуу Путин 28 мартта Мурманск шаарындагы түндүк флотундагы деңиз аскерлери менен жолугушуп жаткан учурда айтканын орусиялык маалымат агенттиктери жазышты. Бул жөн гана бир вариант. Мен башка жолдор жок деп айткан жокмун. Максатыбыз демократиялык шайлоо өткөрүп, элдин ишенимине ээ болгон жөндөмдүү өкмөттү бийликке алып келүү жана андан кийин алар менен тынчтык келишими боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо, деди Путин. Орусиянын президенти белгилегендей, бул демилге Бириккен Улуттар уюму, Кошмо Штаттар, Европа мамлекеттери жана Орусиянын өнөктөштөрү катышкан шартта ишке ашышы мүмкүн.
Булак Говоритова. Жер титирөөдөн Мьянмада 20, Таиландда 3 адам каза болду. Мьянманын экинчи чоң шаары болгон Мандайлаада жана жер титирөөдөн каза болгондордун саны 20 жетип, 300 адам жаракат алды. Бул тууралуу The New York Times гезити жазды. Ал эми коңшу Таиланддын борбору Бангкокто 3 киши каза болгонун губернатор билдирди. Өлкөнүн коргоо министри 90 адам дайынсыз болуп жатканын билдирди. Мандалайдагы ооруканага жабыркагандар түшүп жатат. Ооруканада дарыгерлер менен медайымдардын жетишсиздиги айтылып жатат. 23 мартта Таиланд менен Мьянмада жер титирөө болгон, магнитудасы 7,7 болгон биринчи силкүнү Мьянманын Сикайын шаарынан 16 чакырым алыстыкта, 10 чакырым тереңдикте болгон. Бир нече мүнөттөн кийин күчү 6,9 балга жеткен дагы бир жер титирөө катталган. Булак Серепкежи.